Арыбагыла балдар, кутман күнүңөр менен. Бүгүн биз кыргыз тили сабагында бүрөңчөй бышыктооштордун түрлөрү жөнүндө сөз кылабыз. Өзүңөргө белгилүү болгондой, 8-класста биз бышыктоош жөнүндө маалымат алганбыз. Ал эми кечээ бүрөңчөй бышыктооштор жөнүндө өткөнбүз. Бүгүнкү сабакта бүрөңчөй бышыктооштордун түрлөрүн билесиңер. Бүрөңчөй бышыктоошторду таап, алардын маанисин айта аласыңар. Азыркы пандемия учурунда үйдөн чыкпаганга аракет кылып, сабакка активдүү катышкыла. Аны эмесе өтүлгөн темалар боюнча кайталайбыз. Деги эле бышыктоош деген эмне? Балдар, эсиңерге салгылачы. Бышыктооштун канча түрүнө өттүк элек? Мезгил бышыктоочко кандай суроо берилет? Орун бышыктоош деп эмнени айтабыз? Сын сыпат бышыктооштун суроолору кандай? Кана бир аз убакыт берели, ушул суроолорго жооп тапкыла. Жооп тапкан болсок анда балдар, биз демек бышыктооштун 6 түрү бар. Алардын суроолорун эске салабыз. Качан, кайсы убакта? Демек бул мезгил бышыктооч. Кыймыл аракеттин мезгилин билдирип турат. Кайда, кайсы жерде? Бул орун бышыктооч. Демек кыймыл аракеттин ордун билдирип турат. Кандай, кантип деген суроолор бул сын сыпат бышыктоочко берилип, кыймыл аракеттин сын сыпатын билдирет. Эмне үчүн, эмне себептен, эмнеликтен деген суроолор бул себеп бышыктоочко берилет дагы. Кыймыл аракетибиздин себебин билдирет. Эмне максатта? Демек максат бышыктооч. Канча деген суроо бул сан өлчөм бышыктоочко берилет экен. Балдар, силер жакшы билесиңер, бышыктооч деп бул кыймыл аракеттин түрдүү кырдаалын, ордун, мезгилин, себебин, сын сыпатын, максатын, сан өлчөмүн билдирип турса, бул бышыктооч болот. Ал эми бүрөңчөй бышыктооч ошол сүйлөмдүн бир гана мүчөсү менен байланышкан бир нече бышыктооштор бүрөңчөй бышыктооч экенин биз кечээки сабакта өткөнбүз. Эми балдар, көнүгүү жазабыз. Бүгүнкү числону, теманы жазып, 58-көнүгүн аткарабыз. Бул жерде көп чекиттин ордуна бүрөңчөй бышыктоошторду коюп жазгыла дейт. Ошондой эле бул жерде текстин алдына керектелүүчү бүрөңчөй бышыктоошторду да берип койгон силерге. Карагыла эми. Эстелик ташта унутулбайт деп жазылып турат. Кайсы сөз туура келиши мүмкүн? Маанилик жактан издейбиз. Демек, эстелик ташта эч ким эч качан унутулбайт деп жазылып турат. Эч ким эч качан бул жерде бүрөңчөй бышыктооч болду. Ал эми калганын дагы ушундай кылып, маанилик жактан туура келген сөздөрдү коюп, туура аткаргыла. Эми сабагыбызды бышыктоо иретинде мен силерге бир сүрөттү гана берем. Мына ушул сүрөткө карап, бүрөңчөй бышыктооштордун түрү боюнча сүйлөм түзгүлө. Сөзсүз түрдө бүрөңчөй бышыктооч болуш керек. Убакыт кетти анда. Демек, кыш мезгили экен, кыш мезгилине байланыштырып, сүрөткө карап сүйлөм түзөбүз. Ар ким өзүнүн түзгөн сүйлөмүн карасын. Ал эми мен дагы силерге сүйлөм түзгөнмүн, ошого карап текшеребиз. Демек, кыш мезгили жөнүндө сүрөт болгон, Кышында аба ырайы суук, катаал болот. Кандай болот? Суук, катаал. Демек, сын сыпат бүрөңчөй бышыктооч болду. Токойдо талааларда аппак карлар жатат. Кайда аппак карлар жатат? Токойдо. Демек, орун бүрөңчөй бышыктооч болду. Декабрдын башында, ноябрдын этегинде токсон түшөт. Качан токсон түшөт? Демек, мезгил бүрөңчөй бышыктооч болду. Кышында үшүк алуудан, тоңуп калуудан сактангыла.
Демек, эмнеден же эмнеликтен деген суроолор берилет эле, үшүк алуудан, тоңуп калуудан деген бул жерде себеп бирөмчөй бышыктооч болду. Кана ушуга карап сүйлөмдөрдү түзгүлө. Эми үйгө тапшырма алабыз 59-көнүгү. Бул жерде сүйлөмдөрдү окуп чыгып, бирөмчөй бышыктоочторду таап, алардын маанисин айтып бергиле дейт. Демек, көчүрүп жазабыз дагы, кандай суроо берилип, бирөмчөй бышыктоочтун кайсы түрүнө кирет экен, ошонусун аныктайбыз. Эсиңерге салгыла, теманы дагы бир сире окуп чыккыла, тапшырманы так аткаргыла балдар.